Замандын агымы менен учурда кыска убакыттын ичинде эле табышып, үй бүлө курууну эп көргөн кыз-жигиттер арбыды. Айрымдары чет элдиктер менен никелешүүнү кааласа, кээ бирлери социалдык тармактар аркылуу таанышууну, ал эми дагы бир тобу мусулманча никелешүүнү туура көрүшөт. Бүгүн биз ислам принциптери менен таанышууга шарт түзгөн мусулманча таанышуу агенттиги тууралуу айтып беребиз. Чынында мусулман адамдар көчөдө тааныша албайт. Мисалы, көчөдө жолукчан кыз кетип баратса, анын алдына келип, эркек келип, мен сени менен таанышат элем, сага үйлөнөт элем деп айта албайт да дароочу. Бул эми бир адепке жатпаган нерсе, уят нерсе болуп калат да. Ошондуктан антип келген күндө дагы кыздар дароо эле мен сени менен таанышам деп кетип калбайт да. Ошондон уланбай ошол диндеги шарттарды түшүнүп, билип отуруп, чын эле атсак жакшы болот экен деп башында как пилотный проект катары ачканбыз. Эми болобу, талап болобу, болбойбу, мусулмандарга бул керекпи, керек эмеспи деген таризде да. Анан Кудайга шүгүр, ачканыбыздан баштап талап күчтүү экенин билдик. Мусулмандар чыныгы муктаж экен. Ал Кыргызда таанышуу агенттигине баруу адаттан тыш көрүнүш болуп калыптанып калгандыгын айтып, үй бүлө курууга талпынуу уят иш эмес экенин кошумчалады. Кыргыздарда билесиңерби, стереотиптер бар. Кыргыз биздин элибиздин өзүнүн бир көз карашы бар, анан өзгөчө айымдар тартынат, уялат, эми өзүмө мен күйөө издейминби, ал жерге барганда кандай болуп калат деп, кээ бирөө ишенбейт, кээ бирөө ишенет деген сыяктуу да. Эми ошол стереотиптерден улам анан баягы келиштиктен көбү тартынат да, өзгөчө айымдар. Анан Көбүнчө кандай адамдар сиздерге кайрылышат? Кайрылгандардан ошо көбү ажырашкандар, бирок жашка, улутка эч кандай чектөө жок бизде. Биз өзүбүз баягы статистикабызды алып барабыз да. Бизге кайрылгандардын эми ажырашкандардын саны көбүрөөк болот. Сөзсүз түрдө эми бул азыр эми Кыргызстанда бул эң көйгөйлүү маселенин бири. Мына кече күнү эле статистика чыгып отурат. Бишкекте ажырашуулардын саны Бишкекте эң көп экен да. Эми тилекке каршы ошондой. Тилекке каршы азыр баягы тез үйлөнүп, тез ажырашкандар көп. Бул жерде мындай да, сиз келдиңиз, ошо анкетаны беребиз. Анкетада бул жерде стандартный эле суроолор. Өзүңүз жөнүндө мындайча айтканда кыскача, бирок ошол эле учурда мындай бир аз толук маалымат бересиз. Сөзсүз түрдө могу суроолорго жооп бересиз. Анан бул жерде мына өзүңүз колуңузду коюп бересиз, ошо жоопторду жазганды тууралыгы жөнүндө өзүңүз кепилдик берем депчи. Бул анкетадан сырткары сүрөт керектелет, сөзсүз түрдө. Канча сүрөт керек? Сүрөттү эми биз жакындан бир сүрөт, алыстан полный рост. Ошондой сүрөттү талап кылабыз, анан еще паспорт текшеребиз. Паспорт каралат. Ошол анан айымдарга деле, эркектерге деле талап бирдей эле. Ошол келип толтурушат. Ошондой эле бойдок жигиттерге салыштырмалуу кыздардын болочок жарына карата талаптары көбүрөөк болорун кошумчалады. Айымдардыкы эми көбүнчө талап деген эркек кишинин ыймандуу болушун биринчи ирет талап кылышат. Анан материалдык жагын дагы сөзсүз түрдө баса белгилеп кетишет. Туруктуу жумушу болсо, жашаган үй жайы болсо деген сыяктуу талаптар болот. Анан мырзалардыкы болсо эми сөзсүз түрдө менден кичүү болсо дейт. Алар деле ыймандуу, намаз окуган болсо дейт. Айымдар чынында кээ бирөө бир барак жазат талаптычы. Айымдар чындыгында эми кичине кыял кеч болот эмеспи? Кыялындагы, оюндагы инсанды сүрөттөп алат да кээ бирөөчү туурабы, ошого жараша талаптарын жазышат да. Мырзалар кыска жазат. Эми көбүнчө ушу талаптардын арасынан айымдарда да, мырзаларда дагы регион жакты да өтө баса белгилеп кетишет да. Көбүнчө статистика боюнча үйлөнө элек жаш жубайлар көбүнчө өзүнүн регионунан басым жасашат. Ал эми бир турмуштан ажырап калгандар регионго уже карабай калат экен да. Табылбай калган учур дагы болот. Кээ бир айымдар мисалы көбүнчө кандай учурларда болуп калат да. Бизде мына ошо көп айымдар убагында турмушка чыкпай калып, окуйбуз, иштейбиз деп жүрүп, жашы өтүп кеткен кыздарыбыз көп да. Мисалы 30-тан ашып кеткен. Ошолорго бир аз табыш кыйыныраак болуп калат да. Бирок тапканга аракет кылабыз. Эми бардыгы эле 100% таап кетпейт да. Туурабы? Келгендердин эми көбүнө тааныштырабыз, эметебиз.
бирок учурлар болот, албай калганда учурлар болот. Мисалы мен азыр анкетаны толтурдум. Андан кийин сиздерге тапшырып, сүрөттөрүмдү тапшырып кеттим. Андан кийин сиздердин функцияңыздар кандай болду? Анкета толтуруп сүрөтүңүздү тапшырасыз. Бул жерде WhatsApp номери, байланыш номериңизди жазып кетесиз. Кийинки биздин байланышыбыз ошол сиздин WhatsApp номер аркылуу болот. Биздин сиздин талабыңызга карап, сиздин мындай портретиңизди тартып алабыз ужечи, сиз кандай инсансыз, кандай жубай издеп атасыз, ошол талабыңызга жараша биздин базадан мырзаларды карайбыз. Анан кимиси туура келсе, анан уже ошо WhatsApp аркылуу сизге ошол мырзалардын сүрөтүн, маалыматы менен жазып сизге жөнөтөбүз. Анан эгерде сиз сүрөт боюнча, ошол берген маалымат боюнча сизге жага турган болсо, жакты деп билдиресиз да. Анан ошол мырзага сиз жөнүндө маалымат жөнөтүлөт. Анан эки тарап макул болсоңуздар, анан макулдашуулар болуп, анан таанышуу болот. Таанышуу кайсы жерде? Таанышууда эми эки түрү бар. Биз бир гана Бишкекте гана иштебейбиз да. Биз деген Кыргызстан бүткүл регион боюнча, Кыргызстан боюнча чет мамлекетте бүт мындай чектөө жок да. Баардык мамлекеттерден анкетаны кабыл ала беребиз. Таанышуу ошол Бишкекте жашаган мырза айымдар болсо, тааныша тургандар, биздин офис Бишкекте болгонго байланыштуу ошол офиске чакырабыз. Биринчи таанышууну мен жолдошум катышып, баягы 2 жашка жардам беребиз да, көмөк көрсөтөбүз. Экөө бири-бири тууралуу толук маалымат алганга жардам беребиз. Ошол ушул жерден таанышат, таанышкандан кийин кетишет, анан өз ойлорун билдиришет. Жакты же жакпады депчи барып ойлонгула дейбиз. Анан билдиришет. Кээ бирөө дароо айтат, ой мага жакты, мен үйлөнөм дейт. Бир көрүштө эле. Кээ бирөө болсо ойлонуп көрөйүн дейт. Көбүнчө айымдар көбүрөөк ойлонот да. Эркек дароо эле ушул жерден чечип коет да. Жакты же жакпады депчи. Дальше сүйлөшөм, сүйлөшпөйм деп. Ошол анан билдиришет. Анан эгерде жага турган болсо, анан кыздын макулдугу менен телефон номерин беребиз. Анан экинчи таанышуу уже биздин катышуусуз болот да. Балким ата энеси менен таанышабы, дароо барып кыздын колун сурайбы, ушундай да эми. Дальше уже алар жоопкерчиликти өзүнүн мойнуна алышат. Биринчи тааныштырабыз, бирок аларды никеге чейинки процессти биз көзөмөлдөп турабыз. Тиги айымга болобу, мырзага болобу жазабыз, эмне болду, экинчи жолугушуңар болдубу, болгон жокпу, кандай чечимдерге келдиңиздер, бизден жардам керекпи, керек эмеспи деп сөзсүз түрдө көзөмөлгө алабыз. Үйлөнгөнгө чейин. Анан үйлөнгөндө дагы анан үйлөнгөн табыз деп бизге ыраазычылык билдиришип, жазышып, ушинтишет. Анан көпчүлүк учурларда тойго чакыруулар келет бизге. Ондогон таанышууларга көбү болгон ал таанышуулардын жүрүшүндө ар кандай кызыктуу окуялар болоорун айтып жылмайды. Көбүнчө таанышууга келгенде кызыктуу окуялар көп болот да. Ушул жерге келгенде мырзалар ушул жерден өзүн жоготуп коюп, сүйлөй албай, ынтыгышып, айтар сөзүн унутуп калып, толкунданган убакыттар аябай көп болот. Анан айымдар дагы ушул жерге келгенде тартынышып, сүйлөй албай, ошентип калган күндөр да көп болот. Анан кызыктуу окуялардын бири ушу кечээ жакында эле таанышуубуз болгон. Убакыт белгиленген убакыттан бир 2-3 мүнөткө биз кечигип калганбыз да. Белгиленген убакыттан 2-3 мүнөткө биз кечигип калганбыз, бирок тиги таанышайын деген жаш жубайлар бизден эрте келип алган экен. Эрте келип алышып, тиги сыртта отурушкан да экөөчү. Бирок биз келгенге чейин экөө уже тааныш болгон экен да. Күнүнө канча адам кайрылат? Эми бизде мындай да, бул кеңсеге келип, өз колу менен келип анкета толтурушу мүмкүн. Дагы ыңгайлаштырып койгонбуз, көп адамдар жумушуна байланыштуу, же болбосо чет мамлекетте жүргөнүнө байланыштуу келип анкета толтурбаганга шарты болбойт да. Алар болсо бизде ушул электронный вариант анкетабыз бар. Электронный анкета толтурганга мүмкүн. Эми күнүнө момча деп айта албайм да, ар кандай болуп калат. Кээде 2 анкета толтурулса, кээде 10 анкета толтурулат, ар кандай болот. Эки тараптын экинчи группада майыптар үйлөнгөн да. Дагы ошондой болгон. Анан бир бизде кайрылган ушул жаш эле кыз ушул көзү көрбөйт эле. Бирок мырзанын кулагы укпайт, көзү көрөт да.
ошол экөө азыр процессте, Кудайга шүгүр таанышып атышат, үйлөнөбүз деп ниет коюп атышат да. Кандай гана жол менен болбосун, ар бир теңин тапкан адамга бакыт каалайбыз.